Кыргызстандын 7 шаарында жумушчу орундардын жана кесиптердин жарманкеси өтөт. Белгиленгендей, жарманкеде өлкөнүн алдыңкы 50 компаниясынан 10 миңден ашык бош орундар сунушталат. Жумуш берүүчүлөр потенциалдуу талапкерлер менен маектешүүлөрдү өткөрүшөт. Мектеп окуучулары тесттен өтүп, кесип жана окуу багытын тандап алууга мүмкүнчүлүк алышат. Жарандарга ишке орношуу, кесиптик даярдоо жана иш берүүчү менен алгачкы маектешүү боюнча кеңештер берилет. Ошондой эле мастер-класстарды өткөрүү пландаштырылууда. Жарманкелер 22 ноябрда Ош, Каракол, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Нарын жана Таласта, ошондой эле 29 ноябрда Бишкекте өтөт. Бишкек мэриясынан калаада көмүрдүн 1 тоннасы канча сомдон сатылып жаткандыгы тууралуу маалымат беришти. Муниципалитеттен билдиришкендей, бүгүнкү күндө кара кече көмүрүнүн 1 тоннасы 6000 сом болсо, ал эми кара жыгач жана шабыркүл көмүрлөрүнүн тоннасынын баасы 6200 сомдон болууда. Монополияга каршы кызматы териштирүүнүн алкагында путепроводная көчөсүндө жайгашкан көмүр кампасынын ээсине таразаларына күбөлүгү жок болгондуктан 5500 сом өлчөмүндө айыппул салган. Белгилей кетсек, тиешелүү иштер Борбор калаанын башка райондорунда да жүргүзүлүүдө. Улуттук банк мыйзамсыз акча алмаштырган жарандарга айып салды. Финанслык жөнгө салуу органдан билдиришкендей, Улуттук банктын лицензиясы жок, нак чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Улуттук банктын Жалал Абад облустук башкармалыгы тарабынан Кыргызстандын жаранына 17500 сом айыппул салынды.